урматтуу депутаттар, ушул эки талапкерди колдоп, макулдуп берүүңүздөрдү суранам. Өткөн аптада өкмөттүн курамында орун алган кадрдык өзгөрүүлөр, жаңы дайындалган министрлердин талапкерлигин бүгүн жогорку кеңештин тиешелүү тармактары талдап карап чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги кызматына тармакты буга чейин жетектеп кеткен Алымкадыр Бейшеналиев сунушталса, ал эми саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова орун которуп, эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине талапкер катары көрсөтүлдү. Талапкерлерди талдоодо адегенде сөз алып сүйлөгөн эл өкүлү Жылдыз Садырбаева глобалдык фонддун ишмердүүлүгү, андан бөлүнгөн каражаттарды туура жакка жумшоо, ыраттуу бөлүштүрүлүшү тууралуу маселе көтөрдү. Себеби буга чейин аталган фонддон которулган каражат саламаттыкты сактоо министрлигине деп айтылып келгени менен түпкүлүгү башка нукта жумшалары билинип калган жайы бар. Это все касается того глобального фонда. Глобалдык фонд Кыргызстанга виш жана кургак учук менен күрөшүү үчүн 29 миллион доллар бөлгөн. Жогорку кеңеш бир катар тапшырмаларды берген, бирок алар аткарыла элек. Каражаттарды башкаруучу комитеттин жаңы курамы бекитиле элек. Бул гомосексуалисттерди колдоого эмес, мамлекеттин пайдасына кетүүгө тийиш болгон чоң акча. СПИД, кургак учук менен ооругандардын саны өсүүдө. Бул маселеге чекит коюшуңар керек. Биринчиден бүгүн түштөн кийин сиз берген глобальный эме боюнча мен чогултуп атам, сүйлөшөбүз, сизге мен кандай решение кылганын айтып берем. Экинчи вопрос боюнча баягы биздин реформа баштаганда сиз айткандай кылып биз кылалы дегенбиз. Сиздин пожеланияңызды биз аткарганга аракет кылабыз. Социалдык блокко тиешелүү эки тармак тең оор, көйгөйү көп, реформага муктаж, каражаты жетишсиз экендиги талашсыз. Бул жаатка өзгөртүү жасоо кыска аралыкта өнүктүрө калууда мүмкүн эмес. Мындайды терең түшүнгөн депутат Медербек Алиев талапкерлерге ийгилик каалоодон ашык эч нерсе керек эмес экендигин сезип, саламаттык сактоо жана социалдык камсыздоо тармактарынын өнүгүүсүнөн үмүт этерин билдирди. Гүлнара Маришевна, Алымкадыр Сабирдинович, менин пикиримде жакынкы келечекте жогорку кеңештин алкагында сиздер менен биргеликте аталган эки тармакты мыйзамдар кабыл алуу аркылуу өзүбүздүн да салымыбызды кошобуз, иштешебиз дейм. Азыр мен жөн гана сиздерге ийгилик каалап кетким келип турат. Эки тармак тең абдан оор, чечилгис көйгөйлөрдүн топтому болуп калган, радикалдуу, чечкиндүү, элдин кызыкчылыгына жооп бере турган иш-чараларды кыласыз деген пикирдемин, кыласыздар деген пикирдемин. Экөөңүздөрдүн тең талапкерлигине пикирим түз, ийгиликтерди каалайм. Мүнөзүбүз да окшошуп кетет деп Алымкадыр Бейшеналиевди өзүнө окшоштурарын тамашалаган депутат Шайлообек Атазов буга чейин саламаттык сактоо тармагын жетектеп турганда далай мафиялар менен тирешип, соңунда иш козголуп жумуштан кеткенин эске салды. Бирок козголгон 7 кылмышчы кандай жыйынтыкталып, кайра жогорку кызматка сунушталышы табышмак жараткан Бейшеналиевдин тагдыры эл өкүлдөрүндө коомчулукту да таң калтыргандай болду. Гүлнара Маришевна, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буга чейин дагы жакшы иштерди жасадыңыз, тарыхыңызды билебиз. Ал эми азыркы жаңы министрибиз Алымкадыр Сабирдинович, сиздин мүнөзүңүз бир аз экөөбүздүкү окшошуп кетет да. Реформа кылганыңызда катуу тийип алып, бирөөнүн куйругун дебелеп алдыңызбы? Же чындап эле сизге прокуратура кылмыш ишин козгогондо ошол кылмыш аныкталды, ошол боюнча айтып койсоңуз? Рахмат, Шайлообек Карпекович. Мен адвокатым интернетте прессада чыгып айтканда, мага прокуратурадан, генерал прокурордон берген 7 иштин бирөө дагы бардыгын жагынан мен айыпталып чыктым. Да, акталдым. Беттегенин бербеген мүнөзү менен эчен жыл катмарлаган фарм мафиясын, ооруканаларды бизнеске айландырган көрүнүштөрдү ачыктап, менчик клиникаларга каршы күрөшкөн Бейшеналиевдин мындай аракетин, эрктүүлүгүн коомчулуктун айрым катмары Атыгүл бейтаптар эле эмес колдогон дарыгерлер да болду. Албетте реформа баарына жакпасы белгилүү, кээ биринин бизнесине залакасы тийгендиктен тирешүү күч алган талашсыз. Мындан улам Бейшеналиевдин жорук жосунун, айрымдарга жакпаган мүнөзүн баса белгилеген эл өкүлү Аида Исатбек кызы комитеттин жыйындарына да катышып турууга чакырды. Алымкадыр Сабирдинович, азыр Шайлообек Карбекович жакшы айтып кетти да, сиздин мүнөзүңүздү билебиз да биз. Буга чейин иштешип келгенбиз. Болгону ошо сизден бир гана өтүнүч да. Эдил Жолдубаевич болуп силер бизди өзүңүздүн теңизге албай, анан вы не имеете права от имени народа со мной разговаривать дебей, сиздерди вот ошо биздин комитетке жыйындарына катышып, биз көтөрүлгөн маселелерди ыкчам түрдө чечилсин деген үмүт менен сизге кайрылып атам да.
болгону ошо комитеттерге катышып берсеңиз деген эле бир эле өтүнүчүм бар. Сөзсүз катышам. Бирок бир да жолу сиз айткан сөздөрдү айткан эмесмин. Өзүңүз да жакшы билесиз. Эмкилерде командировкам болсо дагы отмет этип сиздердин катышып турам. Комитет жыйында саламаттык сактоо тармагында баштаган реформасын улантуусун гана айтпаса, дээрлик сөз алып сүйлөгөн эл өкүлдөрү Бейшеналиевге олуттуу суроо деле берген жок. Ал эми социалдык тармакка сунушталган Батырованын бактысына бир да суроо сопкот сын пикир айтылбай, ийгилик гана каалашты. Эки тармак тең түйшүктүү, жумушу көп экендигин эске салган комитет төрайымы Венера Райымбачаева аялуу эл менен түздөн-түз иштешкен жетекчилерге тармактын ишин жөндөп кетүүсүнө тилектештигин билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинде дегиле, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде дагы маселелер абдан көп, өзүбүз да баарыбыз билебиз, сиздер да билесиздер. Мен ишенем, ушул көйгөйлүү маселелерди ыкчам чечип, биздин элибизге жакшы иштеп берсеңиздер. Ошол эле Гүлнара Маришна, сиздерге да мен бир рахмат айткым келет, деген биздин урматтуу президентибиз баш болуп, сиздер жана трансплантология борборун ишин баштады. Ошону ачтыңар, сиздерге чоң рахмат. Уже биздин бейтаптарыбыз канча 1-2-3 операцияларды өтүптүр, жасалыптыр. Жыйын соңунда комитет депутаттары талапкерлерди колдоп макулдугун беришти. Эми талапкерлер парламенттин жалпы жыйында эл өкүлдөрүнүн сынынан өтүшөт. Шекер Сатыбалдиева, Бакыт Кулчуманов, Нью ТВ.